Долбоордун аталышы. Ичүүчү сууну башкаруу боюнча коомчулуктун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Суу бул баалуу жаратылыш ресурсу. Аны үнөмдөө менен биз жалпы жашоо чөйрөбүздү коргойбуз. Суу тууралуу кызыктуу фактылар. Жер бетинде иче турган суунун көлөмү болжолдуу канча пайызды түзөт? Белгилүү болгондой, суу биздин планетанын 70%-ын ээлейт, бирок жер бетиндеги суулардын көбү ичүүгө жараксыз. Суунун 97%-ы туздуу океан суулары. Калган 3%-ы таза суу. Анын 1%-ын гана адам ичүүчү суу катары жеткиликтүү. Анткени калганы жер астындагы жана мөңгүлөрдүн тереңинде кездешет. Бир адам өмүр бою канча суу керек дейт? Бир адам өмүр бою 35 тонна суу керек дейт. Канча адам таза ичүүчү сууга жетишпейт? Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2,3 миллиардтан ашык адам булганган ичүүчү суу аркылуу жугуучу оорулар: диарея, холера, дизентерия, ичкелте, полиомиелит жана башкалар. Төмөндө үйдө да, бакчада да сууну үнөмдөө боюнча кеңештер берилген. Идиш аяк жууп жаткан маалда кран аркылуу 50 литрден ашык суу коротулат. Бул процессте сууну үнөмдөө үчүн кош раковина колдонуңуз. Бир раковинага жуугуч, экинчисине чайкоочу суу толтуруңуз. Тиш жууп жаткан маалда кранды жаппастан сууну агызып койсоңуз, 1 минутада 10 литр суу агат. 3 минутада 30 литр суу сарпталып кетет. Андыктан тиш жууп жаткан маалда сууну керектүү убакта гана ачыңыз. Ал эми душка түшүп жаткан маалда 1 минутасына 20 литр суу сарпталат. Эгер душка түшүү маалын 5 минутага кыскарта турган болсоңуз, анда 100 литр сууну үнөмдөй аласыз. Мөмө жемиштерди жана жашылчаларды идишке салып жууңуз. Андан кийин чайкоого колдонулган сууну өсүмдүктөрдү сугарууга колдонсо болот. Кир жуугуч машинаны жана идиш жуугучту толук жүктөлгөндө гана иштетиңиз. Колдонгондон кийин сууну текке кетирбөө үчүн крандарды кылдат жана бирдей жаап коюңуз. Эгерде кранда тешикчелер пайда болуп суу агып жатса, аларды мүмкүн болушунча тезирээк оңдоңуз. Бул үчүн суунун эсебине жана суу эсептегичтердин көрсөткүчтөрүнө көз салып турганыңыз жакшы. Анткени алар керектөөнүн көбөйгөндүгүн биринчилерден болуп көрсөтөт. Температура салкыныраак болгондо эртең менен эрте же кечке жуук сугарсаңыз, бууланбай калат. Сугаруу үчүн мүмкүн болушунча алдын ала чогултулган жамгырдын суусун колдонуңуз. Өсүмдүктөрдүн жалбырактарын эмес, тамырларын сугарыңыз. Жалбырактарды сугарганда суу тезирээк бууланат. Сугаруу үчүн мүмкүн болсо автоматтык сугаруу системасын эмес, сугарууга артыкчылык бериңиз. Басым көйгөйлөрүн болтурбоо үчүн сууну пайдалануу эң көп болгон убакта 18:00-дон 22:00-га чейинки убакытта өсүмдүктөрдү сугарбаңыз. Сууну үнөмдөө үчүн суу эсептегичтерин орнотуу керек. Жаратылыштагы таза суунун циклы мындан ары иштебей турганын түшүнүү керек. Канализацияга түшүп кеткен суу сизге анчалык таза эмес кайтып келет. Таза сууну канчалык аз ысырап кылсак, акыры крандарыбызда ошончолук көп таза суу агат. Долбоор ФСДС коомдук фонду тарабынан ишке ашырылат. Долбоор USAID-тин аймактык суу жана аялуу экологиялык ишмердүүлүгү долбоору тарабынан каржыланат.